Казакстанда аэропорттордун жана аба кемелеринин техникалык абалына пландан тышкары текшерүү жүргүзүлөт. Алар өзгөчө көзөмөлгө алынат. Бүгүн премьер-министр Олжас Бектенов укук бузуулардын алдын алуу боюнча мекемелер аралык комиссиянын жыйынында авиациялык коопсуздукту күчөтүү боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Иш чаралардын алкагында ошондой эле ата мекендик авиакомпаниялардын учуучу экипаждарынын квалификациясы, кабыл алуусу жана компетенттүүлүгү текшерилет. Ал эми авиа каттамдарга ыкчам чара көрүү үчүн авариялык куткаруу иштеринин механизмин өркүндөтүү жана кызыктар мамлекеттик органдардын координацияланган ишин камсыз кылуу зарыл деп белгиледи министрлер кабинетинин башчысы. Олжас Бектенов мындай кырсыктарды болтурбоо үчүн сунуштарды иштеп чыгуу зарыл экенин айтты. Белгилей кетсек, премьер-министрдин орун басары Канат Бозумбаевдин өкмөттүк комиссиянын Актау шаарына жакын жердеги авиа кырсык болгон жердеги иши тууралуу отчету жыйында күн тартибинен тышкары уголду. Ошентип транспорт министрлиги учурда Азербайжан өкмөтү менен биргеликте жигердүү иштеп жатканы белгилүү болду. Эртең Бразилиянын авиация бийликтери менен Embraer компаниясынын келиши күтүлүүдө. Топ-Караган районунда жергиликтүү масштабдагы техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаал режиме киргизилди. Президент Касым-Жомарт Токаевдин тапшырмасы менен авиа кырсыктан жабыркагандарга толук көлөмдө медициналык жардам көрсөтүлүп, каза болгондордун туугандары жана жакындары колдоо алышат. Жалпысынан ишеним байланыш телефондоруна ушул күндөрү 1000ден ашык чалуулар келип түштү.